область жана өлкө аймагынан алынган жаңылыктардын топтоо менен эфирде Алтын беш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 27 мартта өлкөнүн өзгөчө кырдаалдары министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. Жаңы дайындоо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин буйругу менен Саттарова Чинара Осмоновна дайындалды. Баткен областына, Баткен элиме бир өзүмдүн салымым менен бир пландар, идеялар менен турам. KG Group курулуш компаниясы элибизге дагы бир жакшы саамалык тартуулады. Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Фурка жол айлампасында тарыхый мемориалдык комплекс ачылды. Көп өтпөй эле ошол бир түндүк, бир түштүк. Ошондо да бая түндүк, түштүк деген маселеге дагы чекит коюу максатында ошол бир гана түштүк эмес, же болбосо бир гана түндүк эмес, бир түндүктөн, бир түштүктөн кылып отуруп, түштүктөн ошол Ордолуу Ош экинчи борборубузга бүгүнкү күн насип болуп отурат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 27 мартта өлкөнүн өзгөчө кырдаалдары министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. Жолугушууда Кубатбек Боронов 4 үйдү басып калган жана бир үй бүлөнүн курман болушуна алып келген жер көчкү болгон Ош облусунун Өзгөн район Зергер айыл аймагында жашаган адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн көрүлүп жаткан чаралар тууралуу президентке баяндап берди. Министрдин айтымында азыркы кезде куткаруучулардын күчү менен жашоого коркунучтуу аймактардын тургундары коопсуз райондорго көчүрүлдү. Ал эми тоо породалардын жылышы дагы эле уланып жаткандыктан издөө куткаруу иштери убактылуу токтотулду. Министр ошондой эле Нарын облусунун Ат башы районундагы Аксай өрөөнүндө түзүлгөн оор кырдаалдын кесепеттерин жоюунун жүрүшү жана жабыр тарткандарга жардам берүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу да мамлекет башчысына маалымат берди. Президент Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар ведомствосуна жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткан адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бардык зарыл чараларды көрүүнү тапшырды. Андан тышкары калк арасында түшүндүрүү, маалымдоо иштерин күчөтүү менен бирге өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин минималдаштыруу үчүн ал кырсыктарды болтурбоо боюнча чаралардын комплексин өз убагында жана сапаттуу ишке ашырууну камсыз кылышы зарыл. Алгач расмий хроникалардан. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Саитбек Абдрахманов башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин буйругу менен Саттарова Чинара Осмоновна дайындалды. Жаңы дайындоо боюнча премьер-министрдин буйругу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчисинин орун басары Жылдызбек Исакулов таныштырды. 2017 жылдын 24 марты номер 219. Чинар Осмоновна Саттарова жөнүндө. Саттарова Чинар Осмоновна Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп дайындалсын. Саттарова Чинар Осмоновна медицина илимдеринин кандидаты, үй бүлөлүү, 1974 жылы туулган. 1997-1999 жылдары Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин кардиология бөлүмүндө ординатор, 1999-2000 жылдары Лейлек райондук ооруканасында дарыгер-кардиолог, 2000-2001 жылдары Лейлек райондук ооруканасында клиникалык жетекчи, 2001-2002 жылдары Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунда окутуучу, 2001 жылдан баштап 2009 жылга чейин үй бүлөлүк медициналык окуу борборунда ассистент, 2009-2011 жылдары Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун жана медицина кызматкерлерин кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу борборунун түштүк аймагы боюнча улук окутуучусу, 2011-2012 жылдары Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунда үй бүлөлүк медицина кафедрасында кафедра башчысы, 2012 жылдан тарта Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун жана медицина кызматкерлерин кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу борборунда үй бүлөлүк медицина факультетинде декан болуп эмгектенген. Бул кызмат өтө жоопкерчиликтүү, социалдык тармак өзү өтө терең, өтө көп көйгөйлүү.
ошондуктан бул тармакка чоң жоопкерчилик менен, чоң пландар менен дагы бир ошол Баткен областына, Баткен элиме бир өзүмдүн салымым менен бир пландар, идеялар менен турам. Эми Баткен облусубуздун көйгөйлөрү саламаттык сактоо тармагында, билим берүү тармагында, миграция тармагында да караганда бүт эле социалдык тармактын бар жогунда эми ушул көйгөйлөрдүн үстүнөн иштегенге, биргеликте команда менен ушул жакшы иштеп кеткенге өзүм азыр даяр болуп турам. Өлкөбүздө акыркы мезгилде курулуш тармагы жанданып, биринин атынан бири чыккан курулуш компаниялары арбыды. Ондогон компаниялардын арасында пайда көрүү менен гана чектелбестен, элдин жашоосуна, өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө кайдыгер карабай, эл камын ойлогон KG Group курулуш компаниясы дагы бир жакшы жаңылык менен кубандырды. Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Фуркат жол айланпасында тарыхый мемориалдык комплекс ачылды. Бул тарыхый мемориалдык комплекс дал ушул KG Group курулуш компаниясы тарабынан ачылып, мамлекеттик символ болуп калды. KG Group курулуш компаниясы сапаттуу, ишеничтүү жана кооз үйлөрдү куруу максатында өлкөбүздөгү ири компаниялардын катарын толуктайт. Аталган компания бир гана үй куруу менен гана чектелбестен, жардамга муктаж адамдарга жана көп балалуу үй бүлөлөргө жардам берип, эл камын ойлоп, кайрымдуулук иш-чараларын улантып келет. 25 март күнү Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл аймагынын Фуркат жол айланпасында тарыхый мемориалдык комплекстин ачылыш салтанаты өттү. Görünüştü, öz gözümüzler menен görüp, özümüzden uşul jerde özgöçө bir kuvanyç menен turganыңыздарды бардыгыбыз сезип турабыз. Бейпил, бакубат келечегине болгон ишенимин бекемдебей койбойт. Желектин биздин районда желбиреп турушуна себепкер болгон, баарыбызды бир жерге топтоп жаткан KG Group курулуш компаниясынын KG Group коомдук уюмунун президенти Ташев Имамидин Асамединовичке райондун элинин жана өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Атыңда балаң сана жакшы сөздөрдү ат берген болсо, бул өтө чоң бак. Мен бүгүнкү салтанат мен үчүн эле болгондой сезип атам. Кайра менин атымды эске айтып, балаңыз аркылуу сизге ыраазычылык билдиребиз дегениңизге мен şu iyiler görgönden ve başkanlık tapay kaldım az. Men balamın aldığına bunu özüm maktaç emez ki. Hazır emin makta başka algam kalgan olmuş. Bana hazır bir oblusunun eli toplanıp şu yerge özünün rahatçılığını bildirip kılgan cumuşlarını man Temirgan Bey'e barına ayıp öttü sizlerge. Men özümçe rahatsızlığımda buğa ayıpay bildici veremeli. Bugün emin köpçülüktün aldıda rahatsızlığımda men bildirip koyuşta men mecbur olup kalıp oturamız. KG Group kuruluş компаниясы тарабынан орнотулган комплекстин аянты 80 чарчы метрди түзөт. Туунун жалпы бийиктиги 45 метр болсо, ал эми туунун туурасы 12 метр, узундугу 9 метрди түзөт. Ошондой эле комплексте Кыргызстандын Совет доорундагы ири мамлекеттик ишмери, Кыргыз Совет мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Абдыкадыр Орозбековдун, белгилүү коомдук ишмер Исхак Разаковдун, Кыргыз СССРнин министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимовдун, көз карандысыз Кыргызстандын биринчи премьер-министри Насиридин Исановдун сүрөттөрү чегилген монументтери түшүрүлгөн. Буну баштаганда жети дубанга, жети облуска коёйул деген максатыбыз болгон. Ошол көп өтпөй эле ошол бир түндүк, бир түштүк. Ошондо да бая түндүк, түштүк деген маселеге дагы чекит коюу максатында ошол бир гана түштүк эмес, же болбосо бир гана түндүк эмес, бир түндүктөн, бир түштүктөн кылып отуруп, түштүктөн ошол Ордолуу Ош экинчи борборубузга бүгүнкү күн насип болуп отурат. Максаты ушул
кыргызстандыктардын, кыргыз улутунун духун көтөрүү, бир аз да болсо мекенди сүйүүгө болгон баягы сезимин ойготуу максатынан башка максат жок. Комплекстин ачылыш аземинде жергиликтүү тургундарга жана атайы келген конокторго концерттик программа тартууланды. Оштун төрүндө, Кара суунун жеринде, мына үч кошкон жолдун боюнда, мен ойносом чынында момундай желек болбогон. Болжоктон эч ким кое элек, оңдоктон эч ким кое элек. Андыктан агайын тууган барыңа, ачылышы дой кеченин. Көктөреген желекти жергиликтүү тургундар кубануу менен кабыл алып, ыраазычылыктарын билдиришти. Кыргызстандын туусун ушул биздин жергебизде, ушул айыл аймагында биздин КЖ курулуш компаниясынын жетекчилиги, ошолордун ушулган тобу бир чоң элдин ортосунда, элдин арасында эң бир чоң жакшы ийгиликти жаратып отурат да. Бул кыргыз туусунун биздин төбөбүздө көтөрүлүп турушу бул илгертеден кыргыз эли туунун артында келген, тууну көтөрүп келген. Туу көтөрүлгөн жерде тынчтык болот, туу көтөрүлгөн жерде биримдик болот, ынтымактык болот. Дайыма ушундай бизди элди биримдикке чакырганга ушундай алдыңкы жигиттер чыга берсин, жаштарыбызды ушул жигиттердин артынан кеткенге чакырмакмын. Мындай тарыхый мемориалдык комплекс өткөн жылы Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынын астанасында орнотулган. Бул тарыхый комплексте Саякбай Каралаев, Айкөл Манастын жана башка кыргыздын белгилүү инсандардын айкели орнотулган. Ушунча кадимкидей даңк көтөрүлөт экен. Ушундай биздин шаарга ушундай желек коюлуп, дүйнө жүзүнө коюлбаган желекти биздин шаарга коюп атканына. Мында карасаңар, курорттун биринчи эле шаардын бири башталганда эле бияка эмне деген элдер келип атат. Керек болсо чет мамлекеттен келип атат, Россиядан, Казакстандан келип атат. Анан ошо биринчи киргенде эле курорттук зонага ушу шаардын бети да, жүзү. Анан шак мындай жашынакай неме менен эметсе кадимкидей мындай патриоттук сезим, демге дем кушкон жаштардын келечеги ушунча бул желек эметип эстелик курулган сайын жаштардын келечеги кең. KG Group курулуш компаниясынын президенти Өрүкзардын сыймыктуу уулу Имамиден Тажев мындай комплексти 7 дубандын ар бирине коюуну максат кылган. Эми калган дубандарга да мындай комплекс орнотула бермекчи. Мындан аркы дагы кийинки облустарга, Кыргызстандын калган келерки облустарга буюрса желек көтөрүү, кыргызга дух берүү, сезим ойготуу максаты бар. Конкреттүү белгилүүбү кайсы облуска курулары кийинкиси? Буюрса bundan кийинкисине Нарын облусу деп турабыз. Эгер бир өзгөрүүлөр болбосо, буюрса Нарын облусуга куруу максаты. Бактыгүл Назирова, Бактыбек Нишанбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн айлана чөйрөнү көрктөндүрүү боюнча 3 айлык жарыялоо боюнча буйругуна ылайык областтын бардык аймактарында ишембилик өтүүдө. Аймактарды көрктөндүрүү максатында уюштурулган бул демилгени областтын аймагындагы жалпы мекеме ишканалар колдоп, тазалоо, көчөттөрдү отургузуу, бактарактарды актап сырдоо иштери кызууланууда. Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин катышуусундагы ишембиликтен Айзада Хайтали кызынын репортажы. Жаз алды менен жыл сайын айлана чөйрөнү жашылдандыруу, көрктөндүрүү менен тазалоо иштери жүргүзүлүп келет. Област жетекчилиги тарабынан айлана чөйрөнү тазалоо, көрктөндүрүү жана жашылдандыруунун 3 айлыгы жарыяланып, бардык мекеме ишканалардын кызматкерлери ишембиликке чыгууда. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Баткен шаарындагы Шумкар Атайын багыттагы полкуда тазалоо иштерин жүргүзүштү. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Шумкар Атайын багыттагы полкунун Баткен шаарында өзүнчө ротасынын кызматкерлери жазды жашылдандыруу, көктөндүрүү, айлана чөйрөнү тазалоо иштеринде биздин өздүк курам толук түрдө катышууда. Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы тазалоо жана жашылдандыруу максатында ишембилигине толук курамда чыгышкан. Милиция кызматкерлери ишембилик күнү Төрткүл суу сактагычынын айланасында атайын бөлүнгөн аймакта 150 түп көчөт отургузушту.
Бүгүнкү ишемилик ушул Баткен райондук иштер бөлүмү тарабынан Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Табиш Албаевдин, ошондой эле Баткен областык иштер башкармалыгынын Баткен райондук администрациясынын ушу буйруктарын, талаптарын аткаруу боюнча ушул иш жүргүзүп жатабыз. Ушу жашылдандыруу боюнча четте калбай өзү курам, өзү инициатива кылышып, ар бир кызматкер 2ден көчөт алып келип отургузуп, ошо 150дей көчөт отургузуп атабыз. Ошол келечекте ушул бизден кийинки дагы жаш кызматкерлерге ушул бак болуп, ушул элибизге бак болуп калсын деп. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруунун 3 айлыгы үстүбүздөгү жылдын май айына чейин улантылмакчы. Жарыяланган 3 айлыктын алкагында область аймагынын бардык мекеме ишканаларынын кызматкерлерине жергиликтүү жашоочулар кол кабыш кылышмакчы. Көчөттөр уланганда любой эле дарактагы күн менен эме болот да. Ушуну күндүн чыгыш жагыга каратып анан кийин отуруш керек. Айзада Хайтали кызы, Сабыр Акимов, Алтын бешик жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал Абад, Ысык Көл, Ош, Чүй областтарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу Баткен областынын Кадамжай район Совет айылдык кеңешине депутаттарды шайлоо жекшембиге 2017 жылдын 28 майына дайындалды. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жогорудагы аталган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарына шайлоону өткөрүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уюштурууну, Баткен областынын Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясына шайлоолорго даярдык көрүүдө жана өткөрүүдө шайлоолордун тизмелерин тактоо, уюштуруучулук жана материалдык техникалык маселелерди чечүү боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын жана тийиштүү шайлоо комиссиясынын ишине көмөк көрсөтүүсү зарыл деп билдирди Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү. Чек арада жайгашкан аймактарды өнүктүрүүгө бардык мамлекеттик органдар активдүү катышуусу керек. Республикадагы өзгөчө макамга ээ болгон айылдардын өнүгүү программасы болуусу зарыл деген сөз менен Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков бүгүн 25 мартта өткөн жыйында маалымдады. Бул жыйында өлкө аймагындагы өзгөчө макамга ээ болгон чек арада жайгашкан аймактардын коопсуздугун жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча мамлекеттик программанын ишке ашыруунун экинчи этабындагы иш-чаралар планын иштеп чыгуу маселеси каралды. Вице-премьер-министр белгилегендей 2017-2021 жылдар аралыгында чек арада жайгашкан өзгөчө статуска ээ болгон аймактардын коопсуздугун жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча кабыл алынган мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашыруу зарыл. Жеңиш Разаков чек арага чектеш айылдардан коопсуздугун сактоо жана ар кандай чыр-чатактардын алдын алууда жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштеринин мааниси чоң экендигин эске салды. Ошондуктан бул багыттагы иштер ыраттуу жана үзгүлтүксүз жүргүзүлүүсү керек. Жыйынтыгында тийиштүү мамлекеттик органдар менен ведомстволорго 15 күндүн аралыгында Кыргыз Республикасында өзгөчө статуска ээ болгон чек арага жакын жайгашкан аймактардын коопсуздугун жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруунун экинчи этабындагы иш-чаралардын планын иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Эске салсак, бүгүнкү күндө өлкө боюнча чек арада жайгашкан өзгөчө статуска ээ болгон 61 айыл, 8 участок бар. 2017 жыл өлкө президенти тарабынан ыйман адеп жана маданият жылы деп жарыялануусуна байланыштуу область аймагындагы мектептерде атайын ачык сабактары өткөрүлүүдө. Лейлек район Көк Таш айылындагы Баба Саттар Кулов атындагы орто мектебинин башталгыч классынын окуучуларын ыймандуу адептүү болууга үндөгөн ачык сабак өткөрүлдү. Мектептеги ачык сабактан кабарчыбыздын материалы.
Лейлек районунун Баба Саттаркулов атындагы орто мектебинин 4-классынын окуучуларына 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылына карата ачык сабак өткөрүлдү. Мектептин мугалими Майрам Латипова ачык сабакка окуучулардын ата-энелерин да чакырган. Анткени окуучулардын адептүү болуусу ата-эненин тарбиясынан көз каранды. Мен бүгүнкү ыйман, адеп жана маданият жылга арналган сабагым негизинен максаты окуучуларды ушул асыл сапаттарга тарбиялоо. Мен ойлойм, ушул сабакта менин максатыма жеттим. Окуучулар баягыдай кандай убакта биз ыймандуу болобуз, кандай учурда биз адептүү болобуз, ушулардын баарын түшүндү. Алар өздөрү айтып атат, ыйман деген бул адамдын ички сулуулугу деп атат да. Ал жерде дагы баягы уурулук кылбаш керек, ушак айтпаш керек, терс жоруктар жасабаш керек деген асыл сөздөр бар да ыйман деген ичиндечи. Ыйман деген өзү бул адамдагы эң жогорку сапат. Ыймандуу адам гана бул дүйнөдө бактылуу болот. Ыймандуу адам гана өзүнү адам деп эсептейт да. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен иштейбиз биз. Ошонун ичинде ошо ыйман, адеп, маданияттын баардыгы бар деп ойлойм да. Ыйман деген эмне? Тубал сабапты ылгамак, ата-эне улуу кичүүнү урмат кылып сыйламак. Мектепте өткөрүлгөн ачык сабактан окуучулар ыймандуулук, адептүүлүк тууралуу кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүк алат. Сезим Саматова ачык сабактан жакшы адам болууга умтулуу керек экендигин түшүнгөндүгүн айтып берди. Ыйман деген бул адамдын ички сулуулугу болуп эсептелет. Адеп болсо адамдын сырткы сулуулугу. Биз ыйманды сактап жана биз ыймандуу балдар кыздардан болушубуз керек. Адептүү дагы бул жакшы окуп, тартиптүү болуп жүрүп, өзүбүздүн адебибизди сакташыбыз керек. Мектепте өткөрүлгөн ачык сабакка күбө болгон ата-энелер мугалимдердин берген тарбиясына ыраазы болуп отурушту. Себеби окуучу мына ушундай ачык сабактын натыйжасында жакшы менен жаманды, ыймансыз менен ыймандууну ажырата алат. Бул ачык сабактын балдарга кандай таасири? Балдар менен ата-энелер тыгыз байланыштуу болот. Анан баягы балда бизге дагы аябай кызыктуу болуп атат да. Өзүбүз балдарыбыз менен келип баягы ролдоштуруп аткарып атабыз. Өзүм дагы аябай кызыгып атам, өзүм дагы окуп берип атам, китептерин окуп, бири-бирибизге түшүнгөнүбүздү айтып атабыз. Мен ойлойм, биз ата-энелер балдарыбыздын ыймандуу, адептүү болушу үчүн эң биринчи өзүбүз аларга үлгү болушубуз керек. Мен өзүм колумдан келишинче балдарыма үлгү болууга аракет жасап атам. Баба Саттаркулов атындагы орто мектебинин мугалимдери башталгыч класстын окуучулары жомок, ыр саптары аркылуу көп нерсени өздөштүрө аларын эске алган. Мына ошондуктан ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында башталгыч класстын окуучуларына байма-бай ачык сабак өткөрүүнү колго алган. Жазгүл Кудайбердиева, Максат Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Кандай жерге барсак да, алкыш алып кайтабыз. Сиздер Баткен телеканалында Алтын бешик маалымат программасын көрдүңүздөр. Эртең күнгө жагымдуу жаңылыктар көп болсун. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.